УТРК телеканалы алга карай өз ишин улантып бермекчи. Кезекте маанилүү маек көрсөтүүсү түз эфирде. Кызматыңыздарда Жанара Эсенова, саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биз маанилүү маек деп тапканыбыз бул азыркы кездеги Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жашап келе жаткан мигранттар жөнүндө сөз болмокчу. Бул тууралуу мынакей кечээ жакында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров дагы жарлыкка кол койду. 10-июнга чейин кайталай кетсем, ушу Кыргызстандын айланасында жүргөн чет өлкөлүк жарандар өздөрүнүн жашагандыгы тууралуу мыйзамдаштырышы керек. Бул жаатында кененирээк маалымат алалы деп Тышкы иштер министрлигинен студиябызга өкүл чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер тааныштыра кете турган болсок, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басарынын милдетин аткаруучу Азамат Калызбеков. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиптирсиз студиябызга. Анан алгачкы эле мынакей жогоруда аталган ушул жарлыкка ылайык кирилип жаткан, иштелип жаткан иштер тууралуу негизи эле жарлыктын негизги максаты эмнеде, эмне үчүн бул маселе азыр көтөрүлдү? Ушул жаатына маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден жарлык жөнүндө токтоло кеткенге чейин мен биринчи бунун бир аз тарыхый тарабын айтып берсем, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-2 жылдын аралыгында биз дүйнөдөгү миграциялык процесстердин кескин өзгөрүлгөнүн байкап жатабыз. Ошол процесстерден дагы Кыргыз Республикасы жалпысынан сыртта калган жок. Бул миграциялык агымдардын табигый процесси деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошондуктан биз дагы Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөрүлгөн жүрүү негизи чет өлкөлүк жарандардын агымдарын өзүбүз ар бир жаран, ар бир киши байкап, мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү чаралар көрүп башталган. 2-3 жылдын аралыгында. Анын ичинде биринчиден мамлекет башчыбыз мамлекеттик органдардын астына дагы бир талап коюп, бул талапка ылайык биз жалпы биздин мамлекетибиздеги миграциялык механизмдер азыркы заманбап талаптарга жооп берсин деген астыбызда максатыбыз турат. Анткени Кыргыз Республикасынын ички болгон өнүгүүсүнөн, экономикалык өзгөрүштөрдөн улам бизде дагы мамлекетибизде өтө чоң кескин өзгөрүштөр болду. Биз мигранттарды жөнөткөн мамлекеттерден мигранттарды кабыл алуу мамлекетке айланып бара жатабыз. Биз ошонун мындай айтканда күбө болуп турабыз да баардыгыбыз ушул процесстен. Ошондуктан биздин ички мыйзамдарыбыз бир аз моралдык жагынан эскирип, жаңы нукта, жаңы тартиптерди киргизүүгө муктаж болуп калдык азыркы учурда. Ошондуктан Тышкы министрлигинин астында бул процесстерди координациялоо милдети коюлган. Ошондуктан биз мына өткөн жылдын жай айынан баштап эле бул процесстерге кирилишип келатабыз. Ошондуктан бул жарлык кечеги бул миграциялык монопустун бир түрү болгон жарлык, бул ошол кадамдардын алкагындагы бир этап деп атасак болот. Бул жарлык эмнени берет? Мүмкүнчө Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөн, мыйзамсыз абалга туш болуп калган, өзүнүн күнөөсү, башка бирөөнүн күнөөсү деп бөлбөй туруп, жалпысынан биз ушундай көмүскөй эмгектенип, көмүскөй баягы расмий кагаздарды ала албай жүргөн жарандарга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Кыска мөөнөттө 10-июнга чейин миграциялык мыйзамдарды бузсаң, биз сизге 10-июнга чейин мүмкүнчүлүк беребиз. Эгер калына келтириш үчүн. Калына келтириш үчүн. Сен жумушчу берүүчүң бар болсо, биякта негизи Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүүчү негизиң бар болсо, анда биз сага тиешелүү уруксат кагаздарды берүүгө даярбыз, мамлекет органдар. Ушул жерден мисалы үчүн мынакей жогоруда аябай жакшы белгилеп кеттиңиз. Биз миграцияга чыгуудан эмес, мигранттарды кабыл алуучу өлкөгө айланып бара жаткандыгыбыз бул албетте биздин өлкөбүздүн алдыга карай умтулуп өсүү динамикасында экенин көрсөтөт эмеспи? Ошону менен эле катар бизде ушул көп жылдардан бери чет элдик студенттер келип окушат. Анан аларды дагы кандайдыр бир тийиштүү убакытка чейин бөлүнөт эмеспи алардын дал ошол Кыргызстан аймагында жүрүүсү. Аларга дагы бул мыйзам, бул жарлык тиешеси барбы? Албетте бул жерде биз ишкер же студент же үй бүлө мүчө деп максатына ылайык бөлгөн жокпуз. Биз жалпы чет өлкөлүк жарандарга ушундай мүмкүнчүлүк берип атабыз.
Кыргыз Республикасынын айыппулсуз Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү, же эгерде сенде ошол жумушчуң бар болсо же окуу жайың бар болсо, сени алганга даяр, чет өлкөлүк жаранды алганга даяр бизде кабыл алуучу тарап болгон учурда биз аны экөөнүн карым катнашын мыйзамдаштырып берүүгө даярбыз. Бул биринчиден мамлекеттин кызыкчылыгы, биз аны ачыкка чыгарып мыйзамдаштырабыз. Анын үстүнөн чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын кызыкчылыгы бул анын укугун камсыздоо, анын кызыкчылыктарын мыйзамдаштыруу. Студиябызга мейманыбыз жазган экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз түз эфирдебиз. Сиздер экрандан көрүп жаткан телефондорго, ошол эле 501-67-01-91 номерине коңгуроо чалууга мүмкүнчүлүгүңүз болбойт, бирок өзүңүздүн билдирүүңүздү жазуу түрүндө калтырсаңыз болот. Ал эми коңгуроо чалып биздин мейманга суроо узаткыңыз келсе, анда 0312-67-01-91 номерине коңгуроо чалыңыз деп кетмекчибиз. Биздин 608 саны менен аяктаган абонентибиз жазыптыр. Саламатсыздарбы, жакшы тема экен. Мен Казакстанга турмушка чыккам, бирок жолдошум менен мен Кыргызстанда жашайм. Ортобузда балабыз бар. Алардын дагы жарандыгы Казак Республикасыныкы. Эми алар эмне болот дейт. Бул жакта эгер алар, биз азыр бул жарлык эгер дагы мазмунуна токтоло кетсек, мыйзамсыз жүргөндөргө багытталган. Ал эми эжекенин суроосу боюнча, эгерде Кыргыз Республикасынын жараны менен ортосунда расмий никеси бар болсо, нике кагазы бар болсо, биз аны каттоо иретинде Казакстан Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасы аймагында визасыз режимде жүрө алат, эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин негизинде. Ошондуктан каттоо, убактылуу жашоого уруксат кагазын алса болот. 1 жылга чейин ал үчүн калкты каттоо тейлөө, кечиресиздер, калкты тейлөө борборуга сомго кайрылып, тийиштүү документтерин берсе, ал арыз, Кыргыз Республикасынын жаранынын арызы, өзүнүн нике тууралуу күбөлүгү жана чет өлкөлүк жарандын паспортун берсе, 1 жылдык мөөнөткө чейин убактылуу уруксат кагазы, жашоо уруксат кагазы. Муну сөзсүз түрдө кылыш керекпи, милдеттүү түрдө? Албетте. Анткени биз 10-июндан кийин мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга карата мунапыстын аягы менен биз тийиштүү органдар чара көрүшөт, күчөтүлөт. Деген менен азыркы учурда ошол мыйзамды бузуу менен өлкөдө жүргөн чет элдик жарандардын саны боюнча статистикалык маалымат барбы? Мыйзамсыз жүргөндөр боюнчабы, биз божомолдоп, биз саноо боюнча расмий түрдө бир 5-6 миңге чейин, бул так сан эмес, анткени булардын саны улам көбөйүп азайып турат да. Бул баягы дарыянын агымындай эле да. Булар бирөөсү келсе экинчиси кетип турат, ушундай да, толкундап көбөйүп азайып, бул баягы сезондук нерсе. Ошондуктан биз азыркы күндө 5 миң, 6 миң деп турабыз. Ошого биздин негизги баягы жарлыктын колдонгон субъекттери катары ошол жарандарды биз алып атабыз. Анткени бул 5 миң, 6 миң чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасы аймагында уже эмгектенет, бирок көмүскө. Көмүскө өзүнүн жумушчусу бар, цехтерде иштейт экен, автоунаа жуучу жайларда жана башка тейлөө кызматтарда иштеп келет. Биз ошону, биздин негизги максатыбыз ошолорду ачыкка чыгарып мыйзамдаштыруу. Түшүнүктүү. Мынакей, сиз жогорудан бери ошол айтып келе жатасыз, мыйзамдаштырышы керек. Алардын азыркы кездеги Кыргызстандын аймагында алектенген иштери тууралуу баягы маалымат керек деп. Деген менен азыркы кезде ошол чет элдик жарандар кандай документтерин чогултуп, каяка барышы керек, канча аралыкта жана кимдер аларга бул жагынан консультация көргөзүп жардам бере алат? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде чет өлкөлүк жарандар ар кандай режим менен кирет. Визалык режим, визасыз, толук визасыз режим же жарым-жартылай визалык режим менен. Ошондуктан баягы максатына ылайык жана жүрүү режимине ылайык. Мисалга айтсак, ошол эле Түштүк Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү көбүнчө азыр бизде байкаган, алар виза алуу керек, атайын эмгектенүүгө уруксат кагазын алуусу керек. Ал үчүн бизде атайын электрондук портал, электрондук виза порталы жүзөгө ашырылып келген бүгүнкү күндө. Түндүк тиркемесинде? Жок, түндүк тиркемес. Бул түндүктүн чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулган бирдиктүү терезе принцибиндеги уруксатка алуучу, мындай айтканда, электрондук санариптик портал да.
Бул портал аркылуу кабыл алуучу тарап жумуш берген ишкер, Кыргыз Республикасынын ишкери тиешелүү документтерди берип, эмгек келишимин көрсөтсө, биз ага бирдиктүү уруксат кагазын берүүгө даярбыз. Өзүнүн атайын талаптары бар. Аны үчүн биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы айтып кетет элем, 703 42 88 65 бул визалык борбордун номери. Андан сырткары 999 312 002 бул 24 саат иштей турган биздин телефон номерлер. Ушул номерлер аркылуу же ошол эле номерлерде WhatsApp аркылуу да баарлашсаңыздар болот биз менен. Тиешелүү суроо, кандай мыйзамдаштыруу жана эмне талап кылынгандарды тактасаңыздар болот. Андан сырткары биздин Instagram баракчасында расмий түрдө Тышкы иштер министрлигинде жана башка мамлекеттик органдарда расмий булактарында биз жарыяладык. Жалпысынан айта кетсем, буга чейинки колдонулган талаптар, процесстер өзгөрүлгөн жок. Бир гана бул жакта биздин талабыбыз Ички иштер министрлиги аркылуу атайын текшерүүнү өтүп, анткени баягы жаза кодексинде көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар болбосун. Биздин максатыбыз бир гана миграциялык тармактагы мыйзамдарды бузса, биз ошону кечирүү. Бул указдын, жарлыктын негизги максаты ошондой. Ошондуктан биз талабыбыз, кошумча талабыбыз Ички иштер министрлигинен атайын кортунду алып келүү. Андан кийин же каттоодо турууда, виза алууда тартип өзгөрүлгөн жок. Буга чейин колдонуп келген тартип менен колдонсо болот. Түшүнүктүү. Мынакей өзүңүз белгилей кеттиңиз, ушул ички иштер органдарынан сөзсүз түрдө өтүшү керек деп. Бирок ошол эле жарлыктын негизинде эгерде кандайдыр бир мыйзамдарды бузган болсо дагы жоопкерчиликке тартылбайт деп айтылып келет. Андыктан мыйзамды ошол миграция тарабынан же болбосо мигрант катары кандай мыйзам бузулду деп айтылат? Бул тышкы миграция боюнча мыйзамдын талаптары. Визасы жок кирүү же? Визасы жок кирүү, каттоосуз, тиешелүү уруксат кагаздары жок жүрүү. Эгер мөөнөтү бүтүп калды же турист катары келип туруп эмгектенип кетти, бирок тийиштүү кагазын албай калды, ошондой ар кандай баягы себептер менен мыйзамсыз абалга туш келип калган жарандарга биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошондуктан ишкерлерге чакырып кетет элем, коркпоңуздар. Ички иштер министрлигинин органдарында баардык маалыматы бар. 10-июнга чейин эч кандай айыппулдар салынбайт. Миграция тармагында жоопкерчилик бул айыппул. Эч кандай баягы кылмыштын жоопкерчиликте эмес, бизде айыппул. Бирок 10-июндан кийин жетишпей калган ишкерлер жана чет өлкөлүк жарандар айыппулга жыгылат. Андан сырткары айыппулдардын азыр баасы, мындай айтканда, баасы көтөрүлгөн. 5500 болсо, азыркы бүгүнкү күндө 30.000ге чейин айыппул салынат. Деңгээлине жараша. Деңгээлине жараша, мөөнөтүнө жараша, бузуу мөөнөтүнө жараша. Андан сырткары ошол эле ишкердин цехинде же фабрикасында ошол чет өлкөлүк жаран табылса, атайын уруксат кагазы жок болсо, ал ишкер карата дагы тийиштүү жоопкерчиликке. Демек, эң биринчи кезекте ишкер өзү иш берип жаткан жарандарын камсыздашы керек экен. Биздин көрүүчүлөрүбүз жазыптыр. 177 номери менен аяктаганда баян экен. Ассаламу алейкум дейт. Тажикстан Республикасынан келгендер үчүн кандай болот дейт. Тажикстан Республикасы менен бизде визасыз режим, аларды дагы Кыргыз Республикасынын аймагында каттоого тийиш болот. Ошондуктан эгер максатына ылайык биринчи Тажикстан Республикасына эмгектенгенге максаты эмгектенүү болсо, анда тийиштүү уруксат кагазын ошол эле бизден алат. Тышкы иштер министрлиги электрондук портал аркылуу. Андан кийин уруксат кагазын алгандан кийин жашаган жери боюнча каттоого турушу керек. Түшүнүктүү. Ал эми кезектеги суроо сиздердин тармагыңыздарга тиешеси барбы? Азыр өзүңүз белгилеп кетсеңиз керек. Бул жерде ошол эле Пакистан, Индиядан, Өзбекстандан келген жарандар аябай көбөйүп кетти. Алар айрымдары бул жактан жарандыгын алып, өзүбүзгө жетпей турган участоктарды, жер тилкелерди айтып жатат окшойт. Алып жатышат. Бул тарапта аларга чаралар көрүнөбү дейт. Албетте биз бул уруксат кагаздарын берүүдө биз ички рыноктон улам негиз катары алабыз. Шарттарды, баягы биздин жарандарды эске алып, аларды биринчи камсыздап, бүт Кыргыз Республикасынын жаранын кызыкчылыгы баарына жооп бергенден кийин гана чет өлкөлүк жарандарга уруксат кагаздарын берүүгө
баягы тийиш болот. Бирок ошол эле учурда мен белгилеп кетет элем, мисалы биздин Кыргыз Республикасынын жарандары дагы баягы көп жылдан бери миграцияда жүрөт, тышта. Баардыгыбыз билебиз, кандай учурлар эмне болот, эмне себептен. Салыштырмалуу азыр чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасында аз, бирок көбөйдү. Салыштырмалуу өткөн жылдарга караганда бул баягы көзгө көрүнгөндөй көрүнүп, көбөйүп калган үчүн баягы жарандар да көңүл буруп баштады да. Ошондуктан азыр биздин бирден бир максаты биздин мисалы чет өлкөдө Кыргыз Республикасынын жарандары чет өлкөдө беттешкен көйгөйлөр менен бул чет өлкөлүк жарандар беттешпесин жана башка ошол эле көйгөйлөр менен биз мындай айтканда башка мамлекеттин тажрыйбасын эске алып өзүбүз баягы ички оңдоо түзүү иштерин жүргүзүү деген. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе, эми мындай ачык айтканда биз дагы мамлекет башчыбыз баш болуп Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргызстанга чакырып кетип атат. Чакырык жасап, мамлекеттик органдар дагы даяр. Жумуш орундары менен жумуш орундары менен камсыздап берүүгө дагы даяр. Атайын тизмелер чыкты, тилкелемелер чыкты. Ошол жерде расмий мисалы эмгек министрлиги расмий булактарында дагы ал жакта тизмеги менен берип атат. Бул жерде бул тармакта тиги эме деп, андан тышкары бизде чоң долбоорлор ишке ашып атат. Ошол эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, андан тышкары Камбар-Ата ГЭСтери куруу боюнча. Бирок ал мындай өзүнүн атынан эле көргөндө бул оор жумуш болот да, физикалык жумуш болгондуктан тилекке каршы кыргыз жарандары ал жака баруудан баш тартып жатышат, кызыкчылыгы жок. Ошондуктан ошол эле ишкер, ошол эле кыргыз ишкери биздин астыбызда талап коюп суранып атат. Могу жумушчу дайындап бергиле, жумушчу бергиле, жумушчу камсыздап бергиле. Бизде ушундай тажрыйба бар экен. Чет өлкөдөгү кызматкерлер ушул оор жумушка арзаныраак баада келүүгө макул деп, макул болуп, ар кандай максаттар менен Кыргызстанга кирип алып, ошолорду уже иштеткендер дагы бар экен. Азыркы учурда иштетип келгендер, алардын баягы эмгеги менен ыраазы болуп, ошону мыйзамдаштырып бергиле дегенде бирден бир суранычы болуп, бул биздин ишкерлер чыккан. Ошолор ишкерлердин кызыкчылыгын да эске алып, бул жарлыктын чыгышы дагы азыркы күндө. Демек, бул жарлык ошол Кыргызстанда ишке ашкандан кийин тышкы ошол эле чет өлкөлүк жарандардын ишке орношуусу дагы кыйла жеңилдейт экен да. Албетте. Биз өзүңүз баягы жалпыбыз баардыгыбыз түшүнүш керек. Эгерде биз ушул тармакта ачык процесстерди азыркы учурда орнотуп алсак, ал өзү жарандарга дагы мамлекеттик көзөмөл органдарына да жеңил болот да. Азамат мырза, кечиресиз, ушул эле жаатта айта кетсеңиз, негизи ошол мыйзамдаштыргандан кийин чет элдик жаран же болбосо ошол мигрант кандай укуктарга ээ болуп калат Кыргызстан аймагында? Бул ачык, биринчиден бул эмгек маянасы бул расмий түрдө берилет. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиз, биздин жарандар деле дуушар болгон чет өлкөдө. Эмгек маянасын бербей койду, эмгек келишимине жок иштеп жүрүп, баягы көмүскө иштеп жүрүп, анын эмгек мамилесин эч ким аныкталбай, эртеңки күнү кокус бирдеме баягы адан алыс боло эле, бирок кокус бирдеме юридикалык кырсык болуп келсе, юридикалык жактан баа берүүгө бул толук кандуу мигранттын укугун камсыздап берүү максатында бул толук кандуу шарт түзүп берет. Ал мигрант дагы өзүнүн укугуна ишене алат, мамлекет жарагынан да кейпилдиктер болот. Биз мамлекеттик орган катары көрөбүз да, бул эмгек келишим түзүүдө ушунча 50 000 эмгек маянасын түзүп берген экен, ошону тиги камсыздап керек болчу деген бир кейпилдиктер түзүлөт. Демек, негизи бул мыйзам эң негизгиси эле ошол эле чет элдик жарандарга өтө керек экен. Анан дагы бир мындай кызыктуу суроо болуп жатат. Чет өлкөлүк жаран экен, бирок ал Кыргызстандын жарандыгын алыптыр. Алар да каттоодон өтүшүбүз керекпи дейт? Жок. Бул биздин Кыргыз Республикасынын жарандык боюнча мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын биз биринчи ирет жаранды Кыргыз Республикасынын жараны катары эсептейбиз. Аны менен мамлекеттик органдар менен баарлашканда бир гана Кыргыз Республикасынын паспортуна көңүл бурабыз. Чет элдик жарандар негизи Кыргызстандын жарандыгын кантип алышат?
кандай талаптар коюлат? Талаптарга токтоло кетсек, бул жалпы талаптар, бул 5 жыл Кыргызстанда үзгүлтүксүз жашоосу. 5 жыл. Ооба, андан кийин ар кандай, мындай айтканда, ар кандай программалар бар, ал боюнча дагы көп талкуулаш керек. Бирок өзүңүздөр билесиз, этникалык кыргыздарга жеңилдетилген механизмдери бар, үй бүлө мүчөлөрүнө ар кандай баягы тартиптер бар. Бул эми дүйнөлүк практика, бизде дагы Кыргыз Республикасынын баягы жарандыгынан чыгып кеткендер дагы бар. Мисалы, мурдагы биздин мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, мамлекет башчынын демилгелери көп булар боюнча, мекендештерди кайра кайтаруу боюнча аларга жеңилдетилген режимде Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу механизмдери бар. Ал 2 айдан 3 айга чейин мөөнөтү талап кылат. Ошондуктан ал башка программанын бир темасы болчудай да. Анан негизи эле ушул азыркы учурда белгилеп кетпедиңизби, 10-июнга чейин расмий түрдө толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат деп. Анан бардык ошол иштеп алып баруучулар же болбосо айрымдары электрондук тиркеме аркылуу колдоно албай жеке барыш керек экендиги мүмкүн болуп кала турган болсо, кайсыл жака кайрылышы керек жана региондордо дагы, райондордо дагы пункттар барбы? Албетте. Биринчи ирет мен башында айтып кеткендей, бул Ички иштер министрлигиндеги жергиликтүү өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар болот, бөлүмдөрүнө. Биринчи ирет алар баягы фильтрация деп коебуз, ошо фильтрди ошолор жүргүзөт. Андан улам бизде эмгек министрлиги, алар баш болуп бул боюнча координациялоо иштерин жүргүзүп атат. Алардын өкүлчүлүкүнө, жергиликтүү өкүлчүлүктөрүнө да кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары ошол эле калктык тейлөө борборуна. Ар бир райондо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир райондо калктык тейлөө борборлору бар. Ошол жака да кайрылып, расмий маалыматты алсаңыздар болот. Бирок эң эле жеңил чакырып кетет элем, бул электрондук форматты колдонуу. Анткени кезек күтүү жок. Физикалык түрдө барып, документтерди чогултуп алып, тапшырып отурбай, аны бир нермеси жетишпей калбай дебей, сиздер үйдө отуруп эле ошол документтерди тапшырып, рухсат кагыздарын алсаңыздарга болот. Өзгөчө бул ошол иш берүүчүлөргө дагы тиешеси бар. Себеби азыркы кезде мурун буга чейин көбүнчө чет элдик жарандар Бишкекте жана Ош облусунда болсо, азыр Кыргызстандын бүт аймактарында, себеби бүт жерде ошол эле тигүү тармагы, куруучулук аябагандай көп болгондуктан, албетте ишкерлер ошол эле чет элдик жарандар көп болуп жатпайбы. Андыктан сиздер дагы кайрылып, деги эле бул маалыматтар менен толук кандуу колдонсоңуздар болот экен. Анан негизи эле бул суроону дагы бере кетишибиз керек. Өзүңүз жогоруда айта кеткендей, ар кандай ошол чет элдик жарандардын Кыргызстандын аймагында мыйзам бузуулар катталгандыгынын негизинде жана дүйнөлүк практиканы колдонуунун багытында бул ишке ашырылып жатпайбы. Андыктан ушул чет өлкөлүк жарандар тарабынан дагы мыйзам бузуулардын бири бул ушул эле документ жасоого да өтө көп көбөйүп кеткендиги аныкталган. Маалыматтар абдан арбын чыга баштаган. Ал эми ушул учурда азыркы кезде ушул иш чаранын жүрүшүндө документ жасалмалоо же мыйзамсыз кандайдыр бир аралашуулар болбошу керек үчүн кандай көзөмөлдөр жүргүзүлүүдө? Өзүңүздөргө маалым болгондой, эң эле бунун баягы кагаздын душманы бул санариптештирүү. Азыр жасалмалоонун эң биринчи бул бүт процесстерди биз санариптештирүү ыкмалары менен жокко чыгарып атабыз. Азыр мына кызыктар мамлекеттик органдар, ошол эле чек ара, ички иштер министрлиги, миграция кызматы, тышкы иштер министрлиги, ошол эле кызмат мекемеси, мамлекеттик мекеме, баардыгы ушул биздин атайын система бар. Бирдиктүү тышкы миграция чөйрөсүндөгү бирдиктүү система деп коет, СВМ деп кыскача айтабыз. Ушул СВМге баардыгы туташкан. Биз маалыматты кагаз түрүндө алып келген учурда дагы бул система бизди ошол маалыматты расмий түрдө текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биз берген документке көңүл бурбайбыз. Бүгүнкү күндө салык кызматы жана юстиция министрлиги дагы биз ушул системага кошулуп келатат. Ошондуктан биз жакынкы арада жалпы эле кагаз түрүнөн документтерди талап кылуудан да баш тартабыз. Буюрса, азыркы атайын чөйрө түзүлүп жатат. Сиз башында айткандай, мисалы туура белгилеп кеттиңиз, түндүк системасы, кыргыз жаранынын түндүк системасы өзүңүздөр көргөндөй эч нерсе талап кылынбайт. Өзүңүздүн атайын баягы жеке номериңизди терсеңиз эле тиешелүү маалымат чыгып калгандай эле, ошондой эле шартта биз атайын система баягы чет өлкөлүк жарандарга түндүк системасын киргизүү болуп максатыбыз ошол. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү жүзөгө ашырып келатабыз, жасалмалоо фактылары кескин түрдө азайды.
Түшүнүктүү. Азамат мырза, дагы бир суроо. Азыркы кезде бул маалыматтар жерлерде жана массалык маалымат каражаттары тарабынан дагы аябай кенен негизде айтылып жатат. Деген менен азыркы учурда ошол маалымат дагы толук кандуу жетиши негизинде сиздер кандайдыр бир түшүндүрмө акцияларын же болбосо кандайдыр бир жеткиликтүү маалыматты кылыш үчүн иш-чараларды көрүп жатасыздарбы? Албетте, бул заманбап чакырыктар дегенде биз ошол эле социалдык тармактарды биз акыркы убакытта өзүңүздөр күбө болгондой Тышкы иштер министрлиги жеке эле консулдук департамент социалдык тармактарда өтө активдүү болуп келатат. Биз ошол эле ыкманы колдонуп жеткизүүгө аракеттенип атабыз. Андан сырткары бул мен белгилеп кеткендей кыргыз ишкерлердин талабы болгондуктан биз ошол эле биздин экономика министрлиги жана жанагы торгово-промышленная палата, кечиресиз кыргызчасын которгондо соода өнөр жай палатасынын аянтчаларында бир нече жолугуш өткөзүп, мындай айтканда биз алдын ала иштерди жүргүзүп, азыркы күндө биз ушул биздин 5-6 миң деген чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдаштырууга биз маалыматты жеткиздик деп эсептесек болот. Бирок биз ушу сиздердин жардамыңыздар менен мындан ары дагы жайылтып, максималдуу түрдө бул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, ачыкка чыгарып, баягы ачык иштөөгө шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Учурда бул процесс азыркы кезде жүрүп атабы? Жарандар келип катталып атышабы? Албетте, бул баягы көптөн күткөн жарлык болгондуктан 22-майдан тартып эле жарлык күчүнө киргенден баштап эле бизге кайрылуулар башталды. Расмий түрдө ошол электрондук портал аркылуу дагы тийиштүү кайрылуулар келип түшүп атат. Айрым учурларда биз уже канаттандырган учурлар дагы бар. Анан канаттанбаган учурлар да бар экен да, демек. Бул канаттанбаган учурлар биринчиден документтери баягы жок, анан кийин кээ бирлери келип атат. Мен эч кандай ишкер эмесмин, расмий баягы юридикалык жакым жок, мындай эле мен үйүмдө иштеп атып эле баягы эметип бергилечи дегендерге тилекке каршы биз дагы аларды мыйзамдаштыра албайбыз. Анткени бул расмий түрдө ишкана ачып, ишкананын ичинде эмне кылат, кандай максатта иштейт, ошонун баарын белгилөөсү зарыл болот. Ооба, мыйзамсыз жумуш аткарып аткан жокпу деген кандайдыр бир коркунучтуу нерселер пайда болот эмеспи? Ушул учурда сиздер өзгөчө ошол сиздердин департамент чет элдик уюмдар менен дагы иш алып барабы? Чет элдик ошол элчиликтер менен дагы? Албетте, биз бул дипломатиялык Кыргыз Республикасынын аймагында болгон дипломатиялык өкүлчүлүктөргө да маалымат бердик, расмий. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эл аралык уюм бар, миграция уюму да, алар дагы өзү биякта Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн өкүлчүлүктө өзү демилгелеп, бизге кайрылып, биз дагы ушул жайылтуу жагынан маалыматты жеткизүү жана тартиптүү элге жеткизүү боюнча, анан айрым учурларда жардам берүүгө дагы шарт түзүп берели, бир кандайдыр бир компанияны уюштурайлы деген кайрылуу менен келип, бүгүн эмгек жана миграция министрлиги менен биргеликте иш алып барып жатышат. Түшүнүктүү. Эң негизгиси бул жарлык, азыркы аткарылып жаткан иш бул коопсуздукту камсыздайт да. Аны менен катар бул гуманитардык иш десек дагы болобу? Албетте, бул баягы бири-бирисиз болбой турган сөздөрдө, анткени биз ачыкка чыгарып баягы мыйзамдаштыра албасак, бул улуттук коопсуздук маселеси дагы мындай өтө курч болуп тура берет да. Ошондуктан биздин бирден бир максатыбыз бул мамлекетибиздеги тынччылыкты жана улуттук коопсуздукту камсыздандыруу. Бул биринчи эмеси. Экинчиден, биз баардыгыны баягы ачык иштешсек, биз бүт Кыргыз Республикасына келген чет өлкөлүк жарандар ачык максатын белгилеп кетсе, бул кыргыздын жаранына дагы өзүнө дагы баягы оң таасирин тийгизет. Абдан жакшы. Маегиңизге убактыңызды бөлүп келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле абдан жеткиликтүү маалымат болду деген ишеничтебиз. Албетте, бул жарлыктын ишке ашышы 10-июндан кийин кандай жыйынтык чыкты деген маселе боюнча дагы сөзсүз түрдө маалымат
маалыматтарыбыз менен бөлүшөбүз. Мынакей бул негизи азыркы алып барып жаткан иш органдары дагы кызыктар болсо керек. Ушул биздин кыргызстандыктар бул жаңылыктарга толук кандуу маалымдуу болушуна. Сиздин убактыңызга дагы бир ирет убакыт келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, урматтуу эле көрүүчүлөр, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басарынын милдетин аткаруучу Суу Азамат Калысбеков болду. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келди. УТРК өз ишин алдыга карай уланта бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар.